тренингке келгенде өзүмө ишенип ушундай күч пайда болду. Эле баягы Ишеним чынын айтсам болгон жок. Эми окуп кое берейинчи, все равно бир күн жетем да деп окудум, бирок тез эле убакта жетип калдым. Атайын Ош шаарынан келген биздин бүтүрүүчү Айчүрөк Таштемировага ыйгарылат. А чекити 0, Б чекити 1 миллион. Куттуктайм сизди. Саламатсыздарбы, урматтуу окутуучулар. Баарыңыздар менен коштошуп жатканыбызга кубанычтабыз. Сиздер менен өтө баягы берекелүү жаңылык менен бөлүшкөнү турабыз. Өтө кубанып дагы турабыз десек болот. Анда эмесе биздин Атарытып алыскы Ош облусунан келип жаткан биздин ийгиликтүү Айчүрөк эжекебизге менен дагы тааныштырып кетсек болот. Айчүрөк эже биздин ошол онлайн форматындагы бизнес өнөр тренингинин биздин бүтүрүүчүсү жана ошол эле аралыкта аз убакыт аралык ичинде 1 миллион кирешеге чыгып, мынакей азыр жүз көрүшүп турган убагыбыз. Оштон бери бизге ошол өзүнүн отзывын жана өзүнүн баягы ички жан дүйнөсүндө болуп жаткан сүйүнүчтөрү менен дагы бөлүшүп келген экен. Өтө кубанычтабыз Айчүрөк эжеке. Аман эсен келип алдыңызбы? Ооба, рахмат. Өтө жакшы. Эсинеман келип алдым. Жол мындай жеңил эле болду да. Ооба, буюрса жеңил эле болду. Өтө сонун. Айчүрөк эжеке, анда мындай кылалы. Өзүңүз жөнүндө азыр кичине таанышып өткөрөйү элек, Өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат бериңиз. Ош шаарынан келип жатасыз. Буга чейинки баягы тренингке чейинки абалыңыз кандай эле дегели? Анан кийин мындай жашоого болгон көз карашыңыз, бизнеске болгон көз карашыңыз кандай эле? Мен Таштемир Айчүрөк, Нокат районунда туулганмын. Учурда Бишкек шаарындамын. Буга чейин тренинг боюнча маалыматым бар, бирок иштеп көргөн эмесмин. Бизнес тармагына келгенден бери 1,5 миллион доходко чыктым десем жаңылышпаймын. Буюрса бир 5 комнаталуу үй алдым. Ошол жаңылыгы менен сиздерге бөлүшөм. Өтө сонун. Кол чалуулар деп айталык десек. Айчүрөк эжеке, кайсыл тайпада окудуңуз ошондо БН тайпасында окудум, онлайн тармагында. Ошондо канчанчы болуп калды? Канчанчы группа тайпасында окудуңуз? Тайпа деген примерно акыркы окшойт. Акыркы. Киреше булагына өздөштүргөнүңүзгө канча ай болду? Канча убакытта болду? 1 ай болду. 1 ай болду, Ровно 1 ай болду, ооба. Өтө сонун. Менеджериңиз боюнча сизди баягы тейлеген менеджериңиз ким болду? Нурзат Кыялбековна. Нурзат эжеке. Өтө алкыш. Тренингке чейин бизнес тармагында көп эле кызыгуу болгон, бирок окуп көргөн эмесмин. Мен өзүмө ишенбейт болчумун. Бул тренингке келгенге чейин, тренингке келгенде өзүмө ишенип ушундай күч пайда болду. Сиздер да окуңуздар, өтө сонун жетишкендик. Азыр 2025 жаңы муун бизнесмендердин заманы болуп калган. Ал эми ошол мисалы тренингде окудуңуз да, тренингке катыштыңыз, 1 ай болгон экен. Онлайн тармагында баягы уже иш жүзүнө ашырып баштадыңыз да, иштеп жатасыз. Канча убакыт бөлүп жаттыңыз ушул онлайн форматта? Себеп дегенде онлайн форматындагы биздин окуубуз, ушул бизнес тренингибиз адам баласы өзүнүн ыңгайына жараша кылып окуй берсе болот бул жактанчы. Андан кийин ошол күнүнө сиз канча убакыт сарптап жаттыңыз окууга? Күнүнө 1 сааттан. 1 сааттан, Ошону менен катар 1 айда уже киреше булагына чыктым, Өтө жакшы. Ал эми тренингден кийинки абалыңыз кандай болду? Тренингден кийинки абалым деле ушундай, эмоциям өтө сонун. Жашоого болгон көз карашым өтө жеңил болуп калды. Буга чейин мен өзүмө ишенбейт болчумун. Бизнес тармагына келгенге чейин. Айчүрөк эже айтып жатпайсызбы? Тренинг учурунда ушул 1 сааттан көңүлүмдү буруп жатты деген окууга, ошону менен катар жыйынтыкка чыгып атасыз да. Андан кийин айта кетиңизчи, ушул тренингдеги эң таасирдүү эткен сизге кайсыл сабак болду жана кайсыл модульдар этти? Мисалы ошол сабакты окуп жатып эле адам баласы баягы киреше булагын өстүргөндө бир жакшынакай бир информацияны ала турган болсо, бул уже мээсине куюлат, ошол нерсе бир мындай тык эткизи келет го. Ошондой кайсыл сабак сизге таасир этти? Мага жана максаттарды жазган сабак таасир этти. Күнүнө максат жазуудан уже улам ушундай бизнес тармагына келдим. Андан кийин күнүнө план жаздым. Мен күнүнө ушул ишти аткарышым керек деп биринчилерден болуп, жана Мыктыбек Арстанбеков айткандай, только номер один болдум. Сонун. Өтө сонун. Ооба достор, бул жакта чындыгында эле баягы көп адам баласы өзүнө өзү анализ жүргүзүп максаттарын аныктай албайт да көп жерде. Ошол себептен биздин өзүбүздүн жашообузду сапаттуу кылуу үчүн көп жерде өзүбүз анализ жүргүзүп жана максаттарыбызды аныктап турушубуз бул өтө зарыл. Биздин ошол бизнес нөлдөн тренингибизде Мыктыбек устазыбыз, агайыбыз өзү ошол биздин жашообузду сапаттуу болгонго дагы салымын кошуп,
деги эле ошол курс учурунда дагы даярдыктарды көрүп, дисциплинага дагы, жашоого болгон көз карашты дагы өзгөрткөнгө дагы агайыбыздын өзүнчө стратегиялары бар бул боюнча дайындыктарды көрүп туруп, андан кийин уже сабакка жол карай ошондой китаптар жаза башталат. Ушул бир айдын ичинде сиз Киреше булагына чыктыңыз. Биринчи ушундай эмоцияңыз, мисалы 1 миллион ушинтип эле картаңызга түшүп калды же болбосо наничка берилди. Ошондогу мындай эмоцияңыз кандай болду? Сиз нөлдөн баштап А чекитиңиз 0 болчу негизи. 0 менен баштадыңыз. Андан кийин Киреше түштү. Эми анчалык Кирешени балким тапкандырсыз мурунтан, бирок ушул именно курс учурунда түштү да. Кандай эмоция болду сизде? Эң биринчиден менин тең туш досторум бизнес тармагында иштей элек. Ошол эң мага таасирдүү болгон окуя ошол. Дегенде Менин тең туштар жөн эле окуп, өзүнүн спецмени алек болуп жүрөт. сиз биринчилерден болдуңуз. Мен биринчилерден болдум, ооба. Өтө сонун. Бизнес 0 тренингин бүтүрдүңүз. Кирешенин ээси болдуңуз. Миллионер айым десек дагы болот, сизде миллионер айым болуп турасыз. Кийинки пландарыңыз кандай болуп жатат? Бизнес жаатында, жашоого болгон дагы алдыңкы пландарыңыз? Бизнес жаатында ошол максатын жазгандай эле башка өлкөгө, чет өлкөгө саякат, андан кийин умра сапары, Өтө сонун. Түркиядан товар алуу, буюрса машина алам деген оюм бар. Машалла, сонун. Өтө сонун. Айчүрөк эжеке, сизге ушундай ар бир тилегиңизди Аллах Таала кабыл кылышын, насип этишин биз каалайбыз чын жүрөктөн. Дагы ушундай көптөгөн берекелүү ийгиликтерди багындыра бериңиз. Кудайым буйруса, мындан дагы оборотуңуз күчөп, баягы Киреше булагын өстүрүп, жогорулатып, дагы баягы миллиардерimiz дагы масштабка чыгуу аракетиңизди карай жол тарта бериңиз. Онлайн тармагында азыркы учурда биздин кардарларыбыз өтө көп да. Мисалы, жашоо шартына байланыштуу болушу мүмкүн. Көбүнчө азыркы учурда замандын талабына жараша дагы онлайн тармагы ыңгайлуу болуп калды көп адамга. Анан именно ошол бизнес 0 тренингиси окуйт элем деген адамдарыбыз, кардарларыбыз да көп да. Аларга бере турчу кеңештериңиз кандай эле? Деги эле ошол бизнес 0 тренингин онлайн окуп туруп Киреше булагын өстүрүүгө мүмкүн бекен? Ооба, мүмкүн экен. Албетте окугула, ийгиликке жеткиле, багындыргыла, үй алгыла, машина алгыла, акча тапкыла, миллионер болгула. Өтө сонун эжеке, чоң рахмат. Биринчиден Мыктыбек Арыстанбеков агайдын сабагы өтө жеңил жана тез үйрөнүлсө болот. Алла Тааланын ар бир сөзүндө Алла Тааланы эстеп, ушундай жакшы сабактарды өткөн, ошонусу мага өтө таасир калтырды. Өтө сонун. Айчүрөк эжеке, бул курска катталуу үчүн жана курска келип калуу үчүн сизге кандай нерсе, эмне нерсе бул түрткү болду негизинен эле? Мен буга чейин больницага ооруп, катуу ооруп жатып калганда, больницада эмне кылышымды билбей, интернеттен чукулап жатып, Мыктыбек Арыстанбековдун сабактарын көрүп, ушундай өзүмө күч топтодум. Ушу больницадан чыгам, ушу курсту окуйм, сөзсүз ийгиликке жетем деп өзүм сөз бердим десем жаңылышпайм. Буга чейинки жумуштарыңыз кандай жумуштарда алектенип жаттыңыз деги эле? Кайсыл жаатта болду жумуштарыңыз? Буга чейин 2018-жылы Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө секретарша болуп иштегем. Андан кийин 2022-жылы таза Замзам фирмасында агент болуп иштегем. Сатуу чөйрөсүндө көп эле ушунчалык стажым бар деп айтсам жаңылышпайм. өзүңүзгө ишеним болду эле? Баягы демек тажрыйбаңыз ишеним чынын айтсам болгон жок. Эми окуп кое берейинчи, бул сатуу жаатында тажрыйбаңыз болгондуктан дагы жетем да деп окудум, бирок тез эле убакта жетип калдым. Бирок ниетиңиз түз болгон экен. Анан эң биринчиден намаз окуп жүрдүм. Намаз окуп жүрүп ушул сабактарды окудум. Дайыма колумда зикир. Өтө сонун. Баягы айтат го, Аллах Таалага канчалык бир кадамды биз жасай турган болсок, Аллах Таала бизге 1000 кадам жасайт дегендейчи. Ар бир ийгиликтин жарчысы бул Аллах Таала деп билебиз. Өтө сонун, жакшы. Анан кийин жанагыда жогоркуда сиз өтө сонун бир өзүңүздүн жашооңуздагы тарыхтарды дагы айтып кеттиңиз, досторуңуз жөнүндө, классташтарыңыз жөнүндө, жаңылышпасам, ошол боюнча баягы кененирээк бизге дагы айтып берсеңиз. Мен буга чейин кичинекейимде классташ досторум, классташ балдар, сен бизнесменсиңби, сен бизнес кыласыңбы деп так 8 класста эле айтып башташкан. Ал убакта мен кандай бизнес кылам, мен кичинекей кыз болсом деп башым жетчү эмес. Көрсө ушул бизнес тармагына кызыгат экенмин негизи эле. Сиздики экен. Ооба, бизнес тармагы меники экен. Да, бизнеске окудум. Силер да окусаңар болот, ийгиликке жетсеңер болот. Мен үйдө эле отуруп,
башка жумушумду кылганча эле 1 саат убактымды бизнес тармагына, онлайн тармагына кетирдим десем жаңылышпайм. Окугула, ийгиликке жеткиле, сөзсүз ийгиликке жетесиңер, ишенгиле, Аллага тобокел кылгыла. Айчурак эжеке, сиздин ушундай алтындай убактыңызды бөлүп, биз менен кошо ушундай өзүңүздүн ийгилигиңиз менен бөлүшүп келгениңизге дагы өтө кубанычтабыз жана ыраазычылык билдиребиз. Биз өтө азыркы учурда сыймыктанып турабыз. Биздин окуучубуз ушундай баягы Кирешей булагын өстүрүп дегенде ушундай ийгиликке жетип отурат деген өтө бизде кубануу сезимдери болуп турат десем дагы жаңылышпаймын. Алдыдагы коюлган максаттарыңызга Кудайым буйруса жете бериңиз иншалла. Андан кийин ар бир коюлган максаттарыңыздарга, кыялдарыңыздарга жетип, Аллах Таала дагы ошол нерсеге жардамчы болсун. Биздин башыбызда турган Муктубек агайыбыз дагы жөн кой берип койбойт. Эгер өзүңүз билсеңиз, агайдын дагы бизде 1 миллиондук деген стратегиялык бизде дагы стратегиясы бар да. Ошол жакка келип дагы өзүңүз менен агай менен биргеликте дагы иштешип, ал жактан миллиондук ушундай азыркы статусуңузду дагы жогорулатып, масштабка чыгууга дагы жол карай тарта бериңиз. Кудайым буйруса дагы алдыңкы ийгиликтериңиз менен бөлүшкөнгө дагы келип туруңуз. Кудайым буйруса баардык ийгиликтерди гана каалаймын. Рахмат чоң, силерге да ийгилик. Ар дайым ушинтип бизнестерди окутуп жүрө бергиле силер дагы. Рахмат эжеке, чоң рахмат.